Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Жогорку кеңешке кайра шайлоого номер 29 Свердлов шайлоо округунан талапкер Шайлообек Атазовдун ыйгарым укуктуу өкүлү журналист Адыл Акчол уулунун үстүнөн борбордук шайлоо комиссиясына даттанды. Арыз жазууга Акчол уулунун Facebook барагындагы Атазовдун дабдыраган бригадасы Шайлообек Атазовду ишенимдүү адамы Ташиев менен Жапаровду сөгүп жатат деген видеосу себеп болгон. Акчол уулу жүктөгөн видеодо өзүн активист деп атаган Жолдошбек Сыргаков президент Садыр Жапаров менен УКМК башчысы Камчыбек Ташиевди сөгүп жатканын көрүүгө болот. Тасма Сыргаковдун Шайлообек Атазов менен чогуу түшкөн сүрөттөрү да кошулган. Аталган сүрөттөр болжол менен 2021 жылдагы парламенттик шайлоо өнөкөтүндө тартылган. Анда Атазов номер 8 Төлөйкөн округу боюнча талапкерлигин койгон. Интернетте маймыл болуп, президент Садыр Жапаровду сөгүп, Камчыбек Ташиевди маскара кылса боло береби? Мындайларга чара көрбөсө, алар башкаларга үлгү болуп, өлкөдөгү ар бир 3-4 адам мамлекет башындагы адамдарды уят сөздөр менен сөгүп, ашкере шермендесин чыгарууну адат кылгандай. Жөндү сөксө да мейли дейсиң да, деген Акчол уулу. Ал эми видеого талапкер Шайлообек Атазовдун ишенимдүү адам Ташиев менен Жапаровду сөгүп жатат деп жазылган. Адыл Акчол уулу Оштогу белгилүү журналисттердин бири, аны YouTube каналында 642 миңдей катталуучусу бар. Бирок Атазовдун өкүлү Сыргаков талапкердин ишенимдүү адамы эместигин айтып, Акчол уулу талапкердин кадыр баркына шек келтиргенин билдирди. Атазов журналистти маалыматты төгүндөөнү жана укук бузуулар жөнүндө кодексиндеги талапкер жөнүндө билип туруп жалган маалыматтарды жайылтуу, беренесине ылайык жоопкерчиликке тартып талап кылууда. Учурда бул даттанууну БШКнын жумушчу тобу карап жатат. Сыргаков элдик көзөмөл кыймылынын өкүлү аталган кыймыл 2020 жылы бийлик алмашкандан кийин активдүү иштеп баштаган. Өздөрүн активист деп атаган кишилерден турган кыймыл мамлекетте элдик көзөмөлдү орнотууну талап кылышкан. Ал эми Сыргаков Бишкектеги автоунаалар токтотуучу жайларды көзөмөлдөй турганын айткан. Элдик көзөмөлдүн дагы бир мүчөсү Бакай Кашкарбаев 2021 жылдын октябрь айында кармалган. Милиция активисти кылмыш жасалгандыгы жөнүндө билип туруп жалган билдирүү жасоо, бийлик өкүлүн коркутуу же ага карата зомбулук жана майда бейбаштык беренелери менен ачылган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында кармалган. Жолдошбек Сыргаков Бишкекте өткөн көптөгөн митингдерге катышып жүрөт. Мисалы, 23 январда Сыргаков иликтөөчү журналист Болот Темировду колдоо митингине келип, чыгымчыл жасоого аракеттенген. Ал митингдин катышуучуларына 30 жылдан бери ушундай сөз эркиндиги болду беле деп кыйкырган. Көп өтпөй 28 январда ал Кактус медиа басылмасынын кеңсесинин алдындагы митингке да катышкан. Анда чогулгандар басылма кыргыз-тажик чегарасына байланыштуу макала нааразы болуп чыгышкан. Кактус медиа 27-28 январда кыргыз-тажик чегарасындагы куралдуу жаңжалда коңшу өлкөнүн Азия Плюс басылмасына таянып, тажик жарандарынын жаңжал боюнча көз карашын жазып чыккан. Бирок ага чейин андан кийин да Кыргызстандын бийлигинин позициясын да чагылдырган. Анткени менен Сыргаков Кактус медианын макаласын окубаганын моюндап, адвокат Канат Хасанов журналисттер окуяны эки тараптуу чагылдырууга милдеттүү экенин түшүндүргөндөн кийин басылманы жабуу талабынан баш тарткан. Сыргаков журналисттерге каршы митингтерге катышууну улантып, 9 февралда Кактус медиа жана клубтун кеңсесинин алдындагы өткөн акцияга да келген. Аталган митингде коррупция беренеси менен күнөөлүү деп табылган бажы кызматынын экс-төрага орунбасары Райымбек Матраимовдун тарапташтары жана Шайлообек Атазовдун талапкерлигин колдоп жаткан экс-депутат Турсунбай Бакир уулу да катышкан. Атасов кикбоксинг боюнча дүйнө чемпиону. Ал 2010-2015 жылдары Ош шаардык кеңешинин депутаты болгон. Ошол эле учурда Атасов Ош шаарындагы унаа токтотуучу жайлар, унаа гараждары дирекциясынын Ош тазалык ишканасын жана жүргүнчү транспорту агенттигин жетектеген. Шайлообек Атазов 2021 жылдын 7 мартында Ата Мекен фракциясынын жогорку кеңешке депутат болуп келген. Ошондой эле ал 2021 жылы өткөн парламенттик шайлоого номер 8 Төлөйкөн шайлоо округунан катышып, бирок Нурбек Алимбековго жеңилип калган. Спортчу таасирлүү Матраимовдор үй бүлөсүнүн жакын адамы болуп эсептелет. Атазов 2018 жылдан тарта Руслан Матраимов жетектеген РМ спорттук клубуна башкы машыктыруучу болуп иштеп келет. Ал эми 2020 жылы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого Атазов Матраимовдордун үй бүлөсүнө таандык
делген Мекеним Кыргызстан партиясы менен катышкан. 2021-жылдын 18 февралында УКМК бажы кызматынын экс-төрага орунбасары Райымбек Матраимовду кылмыштуу кирешелерди аралаштырууга шектеп кармалган. Мындан улам Атазов алгач Бишкекте, кийинчерээк Ошто Матраимовду бошотуу талабы менен митинг уюштурган. Маалымат булагы Супер KG. Казакстандын тышкы иштер министри Мухтар Тилеуберди Донецк жана Луганск элдик республикаларындагы абал боюнча пикирин билдирди. Бул тууралуу Спутник Казакстан басылмасынын Telegram каналына жарыяланды. Кырдаал азыр начарлап, абал курчуп барат. Ошондуктан Казакстан эл аралык коомчулукту дипломатиялык күч-аракеттерди колдонууга чакырат, деген Тилеуберди. Ошондой эле ал Орусия менен Украинанын ортосундагы кырдаал боюнча расмий позиция Коопсуздук кеңешинин жыйынында кабыл алаарын айткан. Ал эми Казакстан Донецк жана Луганск элдик республикаларын таануу боюнча маселе азырынча каралбай турганын жана ЖККнун алкагында аскерлерди жөнөтүү мүмкүн эместигин билдирген. Маалымат үчүн Орусиянын президенти Владимир Путин Коопсуздук кеңешинин Донбасстагы кырдаал боюнча жыйынын өткөргөн. Жыйында Путин Донецк жана Луганск элдик республикаларын таануу жарлыгында кол койгон. Туркия Орусия президенти Владимир Путиндин Донецк жана Луганск элдик республикаларын көз карандысыздыгын таануу чечимин айыптады. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын Луганск жана Донецк элдик республикаларын көз карандысыздыгын тааныгандан кийин украиналыктарга кайрылуу жасады. Маалымат булагы Супер KG. Министрлер кабинетинин көчмө жыйынында Акылбек Жапаров Баткен облусундагы экспорттун деңгээлин жогорулатуу зарылдыгын белгиледи. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Ошондой эле жаңы ишканалардын ачылышы менен миңдеген жаңы жумуш орундары түзүлөөрүн кошумчалады. Буга катар экспорттук потенциал жогорулайт. Ал эми экспорттун көбөйүшү региондун өнүгүшүнө түздөн-түз жол ачат, деди Акылбек Жапаров. Ал кошумчалагандай, Өзбекстан пактадан жасалган кездемелерди алып, Баткендин тегүү бизнесин өнүктүрүүгө жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Андан соң Министрлер кабинетинин башчысы аймактын тургундары өлкөдөн тышкары чыкпастан региондо калып иштөөсү үчүн жергиликтүү ишканаларды өнүктүрүү зарылдыгын белгиледи. Өткөн жылы биз экономикалык инвестициялык форум өткөрдүк. 2022 жылы дүйнө жүзүнөн инвесторлорду чакырып, дагы бир жолу форум өткөрөбүз. Быйылкы жылы капиталдык салымдар беренеси боюнча Баткен облусунун инфраструктурасын, суугат каналдарын, социалдык объектилерди жана жолдорду өнүктүрүүгө 1,5 миллиард сом инвестициялап жатабыз. Ошол эле учурда кабыл алынган ченемдердин алкагында облусту өнүктүрүү үчүн бул сумманы 5 миллиард сомго жеткирүүнү пландап жатабыз. Каналдар курулуп, ичүүчү сууга суу менен камсыздалып, социалдык маселелер чечилиши керек, деди Акылбек Жапаров. Маалымат булагы Супер KG.